Дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү май кымбатташы мүмкүн. Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы баррелине $115 жетти. Учурдагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы акырындап өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канатбек Эшатов билдирди. Анын айтымында, өлкөдөгү күйүүчү майдын баасы көбүнчө тышкы факторлорго, айрыкча дүйнөлүк мунай рыногундагы абалга көз каранды. 1-февралдан бери бензин жана дизелдин баасы акырындап 30-40 тыйынга жогорулаган. Ошол эле учурда өлкөдө күйүүчү майдын запасы жетиштүү. Бензин жана дизелдик отундун учурдагы кору болжол менен 2 айга жетет. Мындан тышкары, жазгы талаа иштери башталганына байланыштуу агрардык тармак күйүүчү майлоочу материалдар менен толук камсыздалган. Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүү кадимки тартипте уланып, ички рынокто тартыштык жок. Жакынкы чыгыштагы согуш мунайдын баасы $100 ашты. Гезитинин маалыматы боюнча, мунайдын баасы дээрлик 4 жылдан бери биринчи жолу бир баррель үчүн $100 ашты. Европадагы эталондук маркасындагы мунай фьючерстери дүйшөмбү күнү 9 мартта соода башталганда убактылуу 20га жакын, баррелине 159 литр $114 чейин көтөрүлдү, деп билдирет. Буга АКШ менен Израилдин Иран менен болгон согушунан жакынкы чыгыштын эң ири өндүрүүчүлөрү өндүрүштү кыскартканы жана Перс булуңундагы мунайдын агымы бөгөттөлүшү себеп болду. Ислам революциясынын сакчылар корпусу дүйнөдөгү эң маанилүү мунай жеткирүү жолдорунун бири болгон Ормуз кысыгын тосуп койгон. Маалыматы боюнча, Сауд Арабиясы, Бай, Ирак жана Кувейт эми өндүрүштү азайтууга же гендерин толугу менен жаап салууга туура келет. Анткени алар Перс булуңундагы мунайдын топтолушунан улам кампаларын толтуруп алуу коркунучунда турушат. Ормуз кысыгы аркылуу Ирак, Сауд Арабиясы, Кувейт, Бахрейн, Катар жана Бай сыяктуу Перс булуңундагы өлкөлөрдөн дүйнөлүк мунайдын болжол менен 20% жана суюлтулган жаратылыш газынын 30%га чейинкиси Азия рынокторуна ташылат. Эксперттер бул коридорду жабуу энергия бааларынын кескин көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн деп эскертишти. Шашылыш билдирүү: Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. 2026 жылдын 10-11 марттарында Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 10 мартта мезгил менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы. 11 мартта мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге, Ысык көл акваториясында 19-24 метрге жетиши күтүлөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. 11 мартта жана 12 мартта түнкүсүн абанын температурасы төмөндөп, чүйөрөөнүндө түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, -6, талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -8, -13, күндүз -2, -7, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн -4, -9, суук, күндүз -1 сууктан 4 жылуулукка чейин. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн -7, -12, суук, күндүз -3 сууктан 2 жылуулукка чейин. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -11, -16, күндүз -2, -7, республиканын тоо этектериндеги райондорунда түнкүсүн -10, -15, күндүз -2, -7, тоолуу райондорунда түнкүсүн -11, -16, күндүз -8, -13, суу самыр өрөөнүндө түнкүсүн -17, -22, күндүз -8, -13, бийик тоолуу райондорунда түнкүсүн -23, -28, күндүз -6, -11, суукка чейин төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Катуу жаан-чачын жааган убакта унаа жолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, унаалардын кыймылдоосун кыйындатат. Чүйдө алдамчылык фактысы боюнча шектүү кармалды. Кемин районунда бир нече алдамчылык фактысына шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. 2025 жылдын 17 декабрында Кемин Ривге 1988 жылы туулганбын аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал арызында анын аттуу таанышы 2025 жылдын 27 майындабын атынан Кемин шаарынын борборунда жайгашкан Салым Финанс банктан 150 сом өлчөмүндө насыя алуу үчүн суранып, андан кийин көрсөтүлгөн сумманы алдап алганын билдирген. Шектүү сумманы толук кайтарып берерин убада кылган. Бирок азыркыга чейин милдетин аткарбай качып кеткен. Бун чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын КФКнын 209 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголду. 2026 жылдын 7 мартында Кемин Ривге 1998 жылы туулган аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал арызында 2025 жылдын 25 майында жеке анын КамАЗ үлгүсүндөгү автоунаасын жана прицепти 750 сомго баалап,
бирок ошол сумманын 180 сомун гана төлөп, калганын кайтарып берерин убада кылып, милдетин аткарбай качып жүргөнүн билдирген. Чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча да Кыргыз Республикасынын КФКнын 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында аталган кылмыштарды жасоого шектелип, 1988 жылы туулган жээ кармалды. Ал Кыргыз Республикасынын КФКнын 96-беренесине ылайык кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы учурда кармалган шектүүнүн башка окшош кылмыштарга тиешеси текшерилүүдө. Тергөө иштери улантылып жатат. Эгерде сиз шектүүнүн аракетинен зыян тарткан болсоңуз, Гемин Ривге жеке барып, же төмөнкү телефон номурлары аркылуу кайрыла аласыз. 701 88 62 95 312 61 68 41. Даниэль Ажиев 2 айга камалды. Вебкам студияларды уюштурууга айыпталып, мурда соттолгон Даниэль Ажиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Кабар агенттигине Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чечим Токмок шаардык соту тарабынан чыгарылган. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги 6 мартта Даниэль Ажиев кайрадан кармалганын тастыктаган. Кармалган учурда Даниэль Ажиевдин жанынан баңгизатка окшош заттар табылганы айтылган. Шашылыш билдирүү: катуу шамал болот, сак болуңуз. Жакынкы 1 саат аралыгында жана күндүз Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө катуу шамал күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, батыштан соккон ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетүүсү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет: катуу шамал учурунда унааны имарат жана бак дарактын түбүнө токтотпоңуз. Электр чубалгылары турган жерге барбаңыз. Жарнама калкандарынын жанына турбаңыз. Көз айнек кийиңиз. Кырсык катталган учурда 112 номерине байланышыңыз. Ноокенде алимент төлөбөй жүргөн жарандан ири сумма өндүрүлдү. Ноокенде карызкордон ири суммадагы алимент өндүрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, карызкор Ноокен райондук сотунун чечимине ылайык белгиленген алиментти узак убакыт төлөбөй келгендиктен ага кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында карызкордон 588 000 сом алименттик карыз өндүрүлүп, каражат өндүрүп алуучуга толугу менен өткөрүлүп берилди. Бишкек Нарын Торгарт Бунаа жолуна таш кулап, жол жабылды. Бишкек Нарын Торгарт Бунаа жолуна таш кулап, учурда унаа жол убактылуу жабык. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Таш күн мурун аталган жолдун жаңы жол тилкесине түшкөн. Жеринде 41 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан ыкчам чаралар көрүлүп, жолду тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Кошумча маалымат берилет.